Жакшы агай, мына ушул айтыш жөнүндө сөз кылып калгандан кийин барып Алыкулов менен Токтосун Тыныбековдун айтышынан үзүндү угуп алалы. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Шекербек Адыловдун аткаруусунда. Андан соң маегибизди улантабыз. Залкар төкмакын төрт аягы төп жорго Токтосун Тыныбеков атабыз барпы апызга учурашканы мындай деп эскерген экен. 1948 жылы жай айларынан тартып областык кароого даярдана баштадык дейт. Анда мен райондук клубтун башчысы элем. Белгиленген убакта эл ичиндеги өнөрпоздорду жыйнап кароо өткөрдүк дейт. Андан Жумабай Кыякчы, Ормонбек Асанов мен үчөөбүздү жактырышты дейт. Анан областтын борбору Жалал-Абадка 11 октябрда барып, жүздөгөн элдин алдына саламдашып ырдап чыгып, кубанычым койнума батпай, комузумду колтугума кысып келе жатсам, ошол кезде мугалимдердин 2 жылдык курсунда окуп жүрүшкөн Жунай Төрөназар деген жолдоштор жолугуп калышты дейт. Жунай азыркы кадимки кыргыз эл жазуучусу. Анан Жунай айтты дейт, жүрү токо театрга кире кетели деди дейт. Кирсе кирели деп театрга кирсек, фаяда бир чокчо, бурул, сейрек сакалы бар, толмочунан келген, өзбек топу кийген бир аксакал олтурган экен. Барпырчын уктуң беле деди дейт Жунай. Ооба уккан десем, барпы ырчы ушул жылда областтык олимпиадага саламдашып ырдап чыкчы деди дейт. Анда жана эмнеге чыккан жок десем, ой барпынансыз элдин баары билишет. Андан көрө саламдашып учурашып ырда, ыгы келсе чымчылап тийишип ырда, аксакалдын сөзүн угуп калалы деди дейт. Ана мен комузумду күүлөй баштаганымда, комуздун үнү чыккан жакка кулагын төшөп тыңшап калды. Gözü görбейт экен, gözü көрбөгөндөн кийин көмөлөтүп кетем го деген ой менен мындай деп баштадым дейт Токтосун ата. Көрүп турам биерден тиги көк ала сакал абамды. Барпың акындың ушул деп балдардан уктум кабарда. Сакадай бою саралтын, салабаттуу кишиге саламдашып той алала. Кар янындаң алдында кайкы тилди чабала. Кыйлага жашы барыптыр, кыргыз элдин ичинде кыдырып тоонуң ой талана. Сырттан адамдой көрүнөт сындасы мендей балана. Анан жаатташа калчудай, жаатташкан жан болсо жаакташа калчудай, жанындаң экен аялы. Бүтпөгөндөй дүнүйө бүркөлүп турат кабагы. Жеңемди мындай турушу же жетпейби кийим тамагы. 60-тан ассадаң алган менен дой тойбогон. 80-ге кадам бассадаң абам серипкендигин койбогон, аялды шундай багабы. Кайдагыңы тентек дебестин, аба кабыл алаң айткан салам дей. Аксы деген жерде менің атайың еңсеп келгенмін. Арзып жүргөн кезимдин аба сизсиз той көргөдүм. Алган кишиң экенсиз, акын током өрнөгүн, көрбөй туруп сүйлөгөн, көптөй сизди көрбөдүм. Жарашыгы чын экен, жаштарга жакын ыр экен, мейли каның өлмөдүң. Азыр эле мен уктум, ар кимдерден кеп уктум. Кезегинде барпакын, Кара Мырзан акендин орозматын баш кылып онтолоткон деп уктум. Мен ошолорду жөнөктүм. Эми карып калган кезинде кайрат күчү дагы эле калдыбы деп ой сезимде. Кайрылдым элең аксакал бир аз кажылдашып ой кетүүгө. Комузум бар колумда кооз күүлөрдү чертүүгө. Көөдөн согуп турган кез көпкө кызмат этүүгө. Элирет менин жүрөгүм эңсегенге жетүүгө. Маанайымды пас кылбай маанилүү сөздөн айтып бермак окшогондой жетимге. Улуусу сизди сыйлабай, урунган сыбырдадым эмиң учуратпаң ой кесирге. Акын аба баштагың акыл болсундуң айтканың, эми калп эле жумбай көзүңдү. Карынгаңы ой катпай сөзүңдү, калганын мага таштагың. Атагыңды унутпай айтып жүрсөң болгону, анан артыңда эле мендей жаштары. Дегенден кийин балам бүттүңбү деди. Ооба бүттүм десем, комуз чертпейт экен, таягын таянып, кара төкмөгө салып мага мындай да ырдап атат дейт.
учурашып ырдадың, урмат менен тыңдадым, амандашып ырдадың, айтканыңды тыңдадым, ала барман экенсиң, акындык жолун булгадың, азиз элем жетелеп, алыс жолду төтөлөп, алып жүрөт курбалым, аялында жардамга ала келген экен деп, айтып бир аз ырдадың, балам ал эмне кылганың, балам сендей кезимде, баары турат эсимде, көзүм ачык чагында, көп баргамдалай айылга, каяша кылган ырчылар, калуучу менин карыма, көзүң азиз экен деп, көмөлөнүп жыгылып, көлгө барып малымба, катыгыңды берейин балам, капа болуп отарымбы деп ырдап атканда эле мен Жунайга айттым дейт, мына тийиште болтуруп бир балеге калтырмак болдуң десем, чыдасаң чыдаарсың, чыдабасаң чыга качып тынаарсың деп бырс күлүп койду дейт. Барпакым болсо уюткан коргошундай болуп олтуруп ырын улантып атат дейт. Балам мен да сендей жаш болгом, ар өнөргө маш болгом, кыз келиндер жолукса, кымыз ичпей, боз ичпей, сендей пий барагын кош ичпей, жалаң кыялына мас болгом, кызы талага кары деп, кызыкканга ат койгом, 64 жашымда, ал кыял менден жат болгон, куруп калсын карылык, кудурет кетип дартконгон, жакшың экен жашчылык, жазгы күндөй бакконгон, жашчылыгың болбосо, айылда сендей акмак жок, атасына тап койгон, сый сыпатты билбедиң, сырттан деп мени сүйлөдүң, жакшы болдуң о күчүгүм, жолборсуңаң үргөнүң, таасың болсо түбүндө балам такшалып кетер о тилдериң дегенде, Барпакынга сизге тийишмейинче ачылып бербейт дегенден ырдадым эле, кечирип коюңуз деп өз жолдугумду кылдым дейт. Байбичеси да мага болушуп, жаш баланы анча карыбай ырдасаң болот эди дейт. Барпакын кайра мага мындай да ырдап атат дейт. Калкымда сенде көрбөдүм, катуу чыккан башынан, карыяга кашынган, менин ырым сурасаң, арсыланбап ачынын, агынындай ташыган, ар жагымда чаңгенттин, бозосундай ачыган, күздүн күнүң акмандын, козосундай ачылган, чыңгары деп сыйласаң, балам чыкпай жүргүн кашыман, мен барпы болгоно, барпың атка конгоно, толукшуп сайрап олтуруп, тонум болдум торгою, 33кө келгенде, орунду турмуш орнодо, талайга бүткөнү табак текен, талыбастай бул жолу, 27 жашымда, жылалбай жанымы кор болду, көрсөтпөй койдуң ааламды, бу көзүмдүн аккан шорлору, каргадай болгон жаш бала, качырганын койбоду, ай балам, ардактаган тай балам, сенде ечен ырчына, мен серпкен кезде жайлагам, ширеткенде болотто, шилтегендени тайбагам, азыр өткүрүп аласаң, ачууңа саларсаң, акыл айткан мага окшоп, абаңы кайдан табарсың. Андан ага да бар, ине бар, айткан жерге барарсаң, барбай койсоң кокустан, бир балеге каларсаң, угуп кой балам сөзүмдү, урматтагың өзүмдү, жорголугу бар экен, жолго түшүп көшүлдү, атаңа көп тийбестен балам ачып жүргүң көзүңдү дегенейин. Барпакынга кайра мен мындай кылып жооп катар ырдадым дейт Токтосун ата. Атағыңды даңқыңдың алыстан далай ұққамын, топон суу болуп кетсе да тосойынчың ой, беттешип тобо кел деп чыккамын, сергүй түштүң ой, көңүлүм сөзүңдүн угуп той тустамын, качырышыңдой башкача, канатындай шуңкардын, жүгүрүшүңдой таптаза жуда өзүндөй тулпардын, мен эмес эчен ырчылар үлгү алышкандой улуудан, күжүлдөгөн күлүктөй күйлөнсө топтон сурулган, айтканын угуп калсак деп артынан эрчип чууруган, эми таңдагы булбул үндөнтүп, талпынган куштай күүлөнтүп, аба талпынтып аң учур туруңдан